Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз чыгармачылык топ менен ОШМУнун искусство факультетинин улуг окутуучусу, вокалистка, маданияттын мыкты кызматкери Роза Шукуралиеванын үйүнө конокко келгенбиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн программанын катышуучусу катары кандай салаттын жасалуу жолун көрсөтүп бересиз? Жалпы теле көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Мен бүгүнкү жасала турган тамагымдын аты лагуна деп аталат. Лагуна салатына пекин капустасы, помидор, тоок этинен колбаса, жана ошондой эле сыр, майонез, кириешке кошулат. Демек, базарда бар эле бардык азык-түлүктөрдү пайдаланат турбайсызбы? Жакшы. Анда салат жасоону баштайбыз. Мен пекин капустасын туура берейин сизге. Мениңиз ошону майдалап турайсыз, соломка түрүндө майда кылып. Чарчы формасында. Майда кылып турайсыз, узунунан. Анда эмесе мен колбасаны кесем. Колбасаны кесип баштайм. Колбасаны мен да узун түрүндө турайм. Бул тоок этинен жасалган колбаса. Бул салаттын бардыгысы мындай соломка түрүндө узун болуп кесилет. Чарчы формасында туралат. Чарчы формасында. Демек, үйрөнгөнгө да оңой. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардык эле азык-түлүктөрдү чарчы формасында турайт экенбиз. Бизде таласта камыр кесет го. Кесме кылып. Ошондо аябай жеңилерим аябай майда кылып, сонун кылып кесишет да, жиптей кылыпчы. Ошон үчүн капустаны дагы ошондой өтө майда кылып сонун тураса, ошондо сонун да сонун болот, анан жегенге дагы аябай ыктуу болот да. Канча жашыңыздан тамак жасаганды үйрөнгөнсүз? Мен кичине кезимде ошо тиги атам менен апам мени ырдатып, бийге катыштырып эле жүрө беришип, мен тамак жасаганда кухняга такыр кирбечүмүн да, мектепте окуп жүргөндө. Мен алар тамак даярдап коюшуп эле, кел майрам тамак же дегенде эле кирип алып эле барып эжелерим менен бирге отуруп тамак жеп калчумун. Анан менден чоң эжем Бишкекте жашайт азыр. Ошол эжем тамакты көбүнчө ошо жасачу себеп дегенде ал үйдө калып кухняда тамактын баарын ошо жасачу, анан үй жумуштарынын бардыгын ошол кылчу. Мен керек болсо мага үйдүн жумушун да кылдырчу эмес, полду да жуугузуп, үйлөрдү шыпыртып, кир жуугузуп, мага мындай иштерди кылдырбаптыр да үйдөгүлөр. Анан тамак деле жасатышпаптыр. Жада калса мен картошка куруп да жечү эмесмин. Эгер үйдө эч ким жок болсо мен ачка жүрө берет элем. Ошондуктан баягы кичине мен ошо музыкада жүрө берип эле ушуларды үйрөнбөй калыптырмын да. Анан кийин турмушка чыккандан кийин атам айтыптыр да. Апам айтчу. Бул эми турмушка чыкты, эми кантип оокат кылат экен? Бул оокат кылганды да билчү эмес эле десе апам айтат экен. Анан апамдар келишпеди ошкочу. Балама анан келишкенде айтып, келгенде мен күндө эртең менен алар ойгонгонго чейин духовкага самса бышырып коет элем да. Кой союп келишкен экен, койлорунун этинен күндө эртең менен туруп самса бышырып коем, алар ойгонгонго чейин. Анан кийин апам айтып бартыр атамачы. Байтал башка түштө жорго болот, кызың аябай сонун эле аял болуп, тим эле сонун самса бышырып атат. Биз барып жеп ушундай эметип дагы эле жегибиз кел, ушинтип шилекебиз агып келди. Жакшынакай эле аял болуп калыптыр дептир. Ошондуктан экен анан кийинки баягы балам 1 жаш 2 жаш болуп калганда Таласка барып ошол жерде анан биздин эле үйдө тандыр бар болчу да. Таласта бизде башкача тандырга бышырышат, ал эми мына Оштогу тандырдай биздин эле үйдө да. Биринчи колбасаны салып албаймынбы ошочу. Анан кийин анан ошол жерге атам мага тандырган нан жаптырып атпайбы? Кел кызым, тандырган нан жапчы депчи. А мен Ошто деле тандырган нан жаап көргөн эмесмин да. Анан кийин баягы атаман уялганымдан, атам болсо мени карап турат, баягы кичине кезимдегидей эле бул дагы эле тамак жасаганын билбейт дедиби? Биягына жабыштыр кызым, биягына жабыштыр десе, мынтип жабыштырам, чачым бери күйүп калат, кара биягына жабыштырам, ушинтип анан апам бир жактан келгенче атам экөөбүз нан бышырып койдук. Анан чарага салып анан атам, карачы кызың жакшынакай нан бышырып койду, өзү бышырды деди эле. Анан апам аябай таң калды. Ушундай тез эле. Анан мен ойлойм да, бул музыкант деген бардык нерсеге эпчил болот да.
Анан эгер үйрөтүп койсо тамакты деле тез эле ошол кезде деле үйрөнүп кетсең керек эле анан. Мен кечирээк үйрөнүп калыптырмын, бирок Кудайга шүгүр жакшы эле. Эми сиз помидорду турасаңыз, мен болсом сырды турайын, Помидорду кандай кылып турайын? Помидорду да соломка кыласыз. Мунун баардыгысы соломка болуп тура алат. Демек, ардактуу көрөрман, эсиңизде болсун, лагуна салатына керектелүүчү азыктар баардыгы чарчы формасында тура алат экен. Анан кийин буга тузду көп салуунун кажети жок, себеби могул эменин сырдын өзүндө да туз бар болот да. Анан кириешкиде дагы бар туз, майонезде дагы бар, ошондуктан аларга аз эле салабыз. Катат. Биз баягы күндө плов жасайбыз го ошто көбүнчө. Анан пловду көп жасап жүрүп, сабизди аябай жакшы кесебиз да, бычак менен. Анан могу салатты дагы ошо сабиз сыяктуу кылып кескен үчүн муну жасалыш жолу оңой эле болот да. Анан даамы да бир өзгөчө сонун болуп чыгат. Албетте, жашылча жер жемиштер, анан пекин капустасы дегендей, сыр. Булардын бардыгысы ден соолукка пайдалуу. Сырдын составында билесиз, кальций бар. Ал эми тоок эти жеңил болот, ашказанга дагы. Кириешки укроптон кичине салып туруп себелеп коелук. Азыраак өлчөмдө укроп дагы керек. Укропту майдалап кесип, ушул биз жасап жаткан салаттын курамын дагы бир телегөрүүчүлөргө айтып өтпөйсүзбү? Салаттын курамына пекин капустасы кошулат, андан соң сыр кошулат, сырдан кийин помидор кошулат, жана ошондой эле тоок эти кошулат. Кичинекей өлчөмдө укроп, майонез, ошон менен катар кириешки менен үстүнө кооздоп, аны дагы салып коебуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин наар көрсөтүүсүнүн каарманын дагы бир өтө сиздерге салат кетсем, маданият тымыктык кызматкери, белгилүү Өрчү айым Ош Муун искусство факультетинин улук вокал боюнча мугалим жана ошондой эле көптөгөн сынактардын катышуучусу, лауреаты Роза Шукуралиева эжекебиз бизге лагуна салатынын жасалуу жолун көрсөтүп жаткан учуру азыр бардык салатка керектүү болгон азыктарды туурадык, э? Ооба. Эми эмне кылабыз? Азыр эми кичине туз салабыз. Бир аз эле. Бир аз көп эмес, себеп дегенде бул жерде туз кошулган азыктар көп. Жетиштүү. Эми майонезди салабыз дагы. Кашык менен салсаңыз. Келиңиз, кашык берсеңиз. Мен тарелканы колдоп турайын. 3 кашык. Эми муну аралаштырабыз. Эми Ооба. Роза эже, демек биз салатты аралаштырып бүттүк, эми бул даярдалган тарелкага салсаңыз. Даярдалган тарелкага салатты. Мындай эле батпайт го. Ошол жерден баштап салып. Буну көбүнчө мен меймандар келет го үйгө. Коноктор, э? Коноктор келгенде базар күнү же суббота күнү ушул салатты жасап берем.
айтышат келишип, ай бизге лагунаңы жасап берчи деп. Анан жасап берейин деп, онун тез эле жасала коет да, ошондуктан бир пас эле жасап берип коем. Анан курсант болуп кетип калышат. Сеникине атайын лагуна жейин деп келдик деп. Жакшы. Бул салаттын курамында помидор болгондуктан биз помидор менен кооздоп коелу, э? Ооба. Кирешкини үстүнө коесузбу? Анан кирешкини үстүнө себелейбиз. Кооздук үчүн. Анан кирешки менен кошо жегенде мунун даамы дагы бир өзгөчө сонун болуп чыгат да. Демек, нан кошпой эле бул салаттан өзүн жесе да болот. Кирешки менен эле, кирешки бул катырылган нан да, ошон үчүн андай деле нанды жештин кажети жок. Өтө пайдалуу. Мынакей. Мынада түрлүү көрүүчүлөр, биз жасап жаткан лагуна салаты даяр болуп калды. Бул салаттын курамында дагы бир эсиңиздерге сала кетсем, колбаса ышталган, анан кекин капустасы, помидор, сыр жана майонез, кирешки бар. Ышталган колбаса тооктун этинен жасалган колбаса. Тооктун этинен болгондо дагы. Жакшы. Эмесе мен сиздер үчүн баягы элдин баары көчөдө жүрсөм бардыгы силе сиз кызбыракыңызбы деп сурай беришет да, ошондуктан баягы сиздер үчүн мен бүгүн кызбырак деген ошо биздин атактуу гимндерибизди да берип коеюн. Сиздер үчүн кызбырак. Тал талда өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы бол өңдөнүп ай, таңшып берер дар чагыбыз. Таңдагы бол өңдөнүп ай, таңшып берер дар чагыбыз. Бара келди. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздын каарманы кызбырактуу эки солисткасы, азыркы учурда жекелерчи белгилүү вокалист жекебиз Роза Шукуралиева. Анда лагуна тамагын дедим го, лагуна салатын келиңиз татып көрсөк, даамы кандай болду экен? Келиңиз. Чындыгында мага дагы кызыктуу. Роза эженин колунан жасалган лагуна салаты. Азыр даамын татып көрөбүз. Роза эже бүгүнкү жасалган лагуна салаты мага жакты. Өзгөчө салат экен. Ошондуктан ардактуу көрүүчүлөр, сиздер дагы тамак аш рационуңуздарга аш тизметтин катарына ушул лагуна салатын дагы киргизип койсоңуздар болот. Анткени өзгөчө салат анан организмге эң пайдалуу десек жаңылышпайбыз, э? Ооба. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.